Qanday, жақшыбы да маанайыңа? Ырдайсың abi. Valla bizim memleketimiz kaysı? Gelgen konuklarına biz Kırgızistan ürünü da veririz. Baktığım kalaylı üniversiteleri olsun. Sizler bizden gelecek şular, motorayla bölümdür. Var bolgular. Ноокатта депутаттар абдан активдүү мынаны тааныштырганы бардыгы парламентте ушу ноокат элинин көйгөйүн, оор маселелерин дайым айтып турушат. Жеке эле ноокат эмес, республикалык маанидеги маселелерди көтөрүп, мекенчилдик, мамлекетчилдик сезимдери менен иш алып барып атышат. Анан эми ошол парламент трибунасында көтөрүлгөн маселелердин баарын мен угам, анан ошол уккан маселелердин баарын өз көзү менен көрүп, кыргыздар бир көргөндө, бир миң уккандан бир көргөн дейт го, өз көзүбүз менен көрөйлү деп. Мына ошол 21-жылы биз келгенде 240 миллиард сом мамлекеттик бюджет болсо, бүгүнкү күндө 705 миллиардка өстү. Эмдиги жылы 805 миллиардка, 100 миллиард кошойлу деп атабыз эмдиги жылы дагы. Мына 1-октябрдан дагы пенсия пособияларды көтөрөбүз. Мугалимдердин айлыктарын 1-сентябрдан жаңы окуу жылынан баштап көтөрөлү деп атабыз. Мурдагыдай 10%, 15% эмес, эселеп көтөрөбүз буюрса да. 1,5 миң, 2 миң, 3 миң кошуп отуруп, мынакей өткөн жылы эң төмөнкү пенсиянын чегин 6800ге чыгардык, туурабы? Бул деген миллиарддаган акча, бул айткан оңой. Мына буюрса быйыл октябрда дагы пенсияны мындай сезилерлик деңгээлде кошобуз. Азыр Каржы министрлиги социалдык фонд ушул боюнча иш алып барып атат, тапшырмалар берилген. Себелеп кошпойбуз, биз сезилерлик жакшы кылып кошобуз. Себеп дегенде биз бир жагынан эмгек акыны көтөрүп атабыз, пенсия пособияны көтөрөбүз, анткени менен дүйнөлүк тенденция болуп атат. Бардык жерде баалар кымбаттап атат, азык-түлүк кымбаттап атат, кийим-кечек кымбаттап атат. Бирок биз ошол кымбаттоого баш ийип, кол куушуруп отуруп калбай, биз дагы ошол элибизге татыктуу кошумчаларды берип, социалдык коргоону күчөтөлү деп атабыз. Мен ойлойм, биздин негизги байлыгыбыз эл, келечектеги жаштар, бүгүнкү мотурайган бөөктөр. Бүгүнкү күндө элибиздин саны 7 миллион 300 миңден ашты, Кудай кааласа. Мына 2030-жылдын нар жак бер жагында биз 10 миллионго жетишибиз керек. Аны үчүн 150-160 миң эмес, 300-400 миңден төрөлүүнү чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн биз мамлекеттик саясат көп балалууларга бардык жагынан камкордук көрсөтөлү, колго алайлы деп атабыз. Жаш үй бүлөлөргө жардам берели деп атабыз. Жаш кыз келиндерибиздин саламаттыгына кам көрөлү деп атабыз. Мына ошон үчүн көрүп атасыздар. 6 бала, 7 бала, 8 бала төрөгөндөргө 6-чы, 7-чи, 8-чилерге миллионго чейин акчаларды коюп атабыз. Мынакей жөлөк пул, сүйүнчү пул дегендерди. Анан эми кыргыздын салты, өзүңүздөр билесиздер. Жаңы имарат ачылганда, жаңы үй салганда туру келгенге болбойт. Биз дагы эми салтты билген жигиттерденбиз. Ошон үчүн бул мекемеге Жогорку Кеңештин төрагасынын өзүнүн фондунан 200 миң сом ала келди, ушул тапшырды.